Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Сиздер Кабар улуттук маалымат агенттигинин Санжыра программасынын кезектеги санын көрүп жатасыздар. Биз бүгүн көптөн бери чечилбеген маселени бир архивдик материалдар менен тастыктап, элдин оозеки айтылган сөздөрүнө таянып, Эрешим Баатырдын, же болбосо Эрешим хандын улуту ким экенин тастыктаган турабыз. Анткени азыркы учурга чейин ушул Эрешим хан бул казак ханы Шыгай хандын баласы деп айтып жүрөт. Баягы кыргызда жакшы сөз бар. Тууган эне эмес, баккан эне дегенде, эгерде биз атабызды кадырлабасак, казак элине эмгеги сиңген Эрешимди Шыгайдын баласы кылып атышпайбы? Эми биз ушул Шыгай хан тууралуу, анын баласы дейли Эрешим тууралуу бир кененирээк кеп салсак, бир да кыргыз тарыхчылары азыр Эрешимди кыргыз деп айта алышпайт. Бирок биз эч качан унутпашыбыз керек. Ата-бабабыздан бери Санжырада айтып келатат. Эрешим бул кыргыз сары уруусунан көнөктүн баласы деп. Бүгүн биз ушул студияга ушу Эрешим жөнүндө иликтеп китеп жазып тастыктап жүргөн адамдарды чакырдык. Бул жерде дагы ошол Эрешимдин урпактары отурат. Мен ачык айтып коеюн. Тааныштырып кетсем, жанымда турган Кушубек Качыбеков, жазуучу, Сыргак Жуманалиев, тарыхчы, Эрешимдин урпагы. Жана Асымбай Бактыбек, Колпоч ата коомдук бирикмесинин төрагасы, Эрешимдин урпагы болот. Куш келипсиздер. Мына биз дайыма эле ушул маселеге келгенде эле бизде далил жок, биз антип айта албайбыз дейбиз. Чындыгында мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Акырында отуруп чогулттук Эрешимдин ким экенин. Мына казактар моюнга албайт, бул казак деп аттык эле. Мына жакында 16-сентябрдабы, ошо эсенчи. 16-сентябрда казактардын тарыхчылары чакырды. Ошол жерге барып баарлашып келдиңер. Ошол жерде кандай сөздөр болду? Ошо бир жөнүндө токтолуп кетсеңиз. Эрешим жөнүндө да сөз болду деп атасыңар. Айтпайсыңар. Жакшы болот. Ушу өткөн айда сентябрдын 16-сында биз чыгып, ошо казак туугандарын чакыруусу менен Түркүстан областындагы азыркы Төлө би ооданы деп коет экен, мурун Ленгир району болчу. Ошо Төлө би районундагы Кашка суу деген айыл бар экен. Биз ошол жерде барып казак туугандарын чакыруусу менен барып чоң илимий конференцияга катышууга туура келип калды. Конференциянын мазмуну аты ошол Бегасыл деген Олия болгон экен. Жасма акын, астроном, математик. Эми Олиялыгы биздин Калыгүл Олияда эле экен да. Ошол кишинин 50 жылдыгы, 200 жылдыгы болду да. Ошо 200 жылдык юбилейинин урматына карата урпактар уюштурган экен. Ага тиги Астанадан дагы окумуштуулар катышты, бүткүл Казакстандын областтарынан меймандар келишти. Анан негизги маселе ошол Бегасылдын чыгармачылыгы, өмүр баяны жөнүндө болду. Бирок сөз ортосунда Эрешим жөнүндө дагы сөздөр козголду. Себеби ошол Сайрам суу, Кашка суу деген айыл экен. Ошол жерде тарыхый фактылар менен далилдеп жазышыптыр казак окумуштуулары. Эрешим хандын хан ордосу ошол айылда экен. Биз ошо дөңгөн бир айылдын үстүндө ошол жерге да чыгып көрдүк, мынакей бакыттар менен. Анан бул Эрешимди көптөн бери эле бу тарых Санжыра жаатында казак-кыргыздар мындай талаштуу пикирлер болуп келет. Көпчүлүк биздин окумуштуулардагы бу Эрешим сын Казакского хана Шыгая деп Чокобай хандын жазганына таянышат. Шыгай хандын баласы дейт, бирөө Тобекел анын баласы, Тобекелдин баласы деп дагы Шакерим жазыптыр. Бирок биздин өзүбүздүн кыргыз Санжырасы боюнча мисалы ошол Эсенкул Төрөкановдун, Жапар Кенчиевдин,
көптөгөн санжыраларда биз эрешимди кыргыз эле деп жүрөбүз. Ата-бабалардан угуп келген боюнча эрешим кыргыз эле. Ал эми Тоголок молдонун дастанында болсо эрешимди Кыпчак деп жазып жиберген да. Биз болсо муну талашып, мына акыркы 10 жылдан бери биздин тарыхчылар менен аябай талашып тартыш болуп келе жатат. Эми Хан Тейиш деген чоң роман жазган биздин таланттуу жазуучубуз Раматылык Асанбек Ыстамов. Ошо көз тирүүсүндө Хан Тейишти жазып атам деп мени чакырып калды. Анан ошол жерден да талаш болуп кетти. Болбой эле мен кыргыз дейм, а киши казак дейт. Ошентип туруп Хан Тейишке дагы эрешимди казак Шыгайхан уулу кылып койдура. Бирок мен кийин бир архивдик материалдардан таап алдым да, 2004-жылы Эркин Тоо гезитине өзү жазыптыр. Бу эрешимди казактар казак дейт, бирок тарыхый чындык боюнча Саруу болот, кыргыз болот. Бул талашсыз чындык. Саруу Көнөктүн баатырдын уулу деп жазганда. Анан неге мурун ошентип жазып алып, кайра тиги романга жана антип жазып берди. Мына ушундай тарыхый булактардын негизинде биз казак иликтөөчүлөр, санжыр иликтөөчүлөргө чырагына май тамызып атабыз да, биз өзүбүздүн улуттук баатырыбызды, мындайча айтканда, казак менен кыргыздын биригип орток хандыгы болгон. Эми бир санжыраларда айтып жүрөт, бул казактарда жазыптыр, 47 жыл хандык кылган деп. 47 жыл хандык кылып 1645-жылдары кайтыш болгон дейт да. Эми ошол орток казак кыргызда бул эң негизгиси тарыхый чоң саясий окуяда ошо казак менен кыргыз биригип бир хандык көтөргөнү. А эмне үчүн эрешим казак болсо таласка келип, талас элин таласта туруктап, тиги Жумгалдык бай түгөл менен аны жесте кылып, жана күлүгүн сурап алып, анан ошо те казак болсо бияка келип андай болбойт эле да. Бул элдик санжырада буну Шыгайхандын жиени дейбиз да. Көпчүлүк жерде Көнөктүн аялы Чолпон деп айтылат. Кээ бир жасма булактарда Эркек хан экен, эшин апасы да. Ошо калмактар басып келгенде тиги апасы Эркек хан эрешимди алып, эми анда 6-7 жашар бала дейт да, көпчүлүк санжыра булактарын. 6 жашар баланы Айдаркул деген кулу менен күңүн алып, түндө ошо качып отуруп, далай жол басып отуруп, анан кийин атасы Шыгайханга барган экен да. Анан Шыгайхан тарбиялап чоңойтуп, анан кийин Кексерек деген жигитке кол башчы экен, ошого жоокерлик өнөрдү үйрөт деп. Баягы кичекейинен калмактын запкысын көрүп калган. Эми бир тарыхта айтат, Эдил калмактар менен чабышкан алгач деп. 14 жашында ошол Эдил калмактарына таятасы Шыгайхан кой азыр жашсың дегенге болбой барып, эки калмактын баатырын кылычтап өлтүргөн экен да. Мына ошондон баштап эрешимдин аты чыгып, эрешим атка конгон да. Андан кийинки тарыхтарым бу урпактар айтар. Бирок анын атасы Көнөк да убагында чоң калмактар менен кармашкан баатыр болгон. Көнөк баатырды кароосу Буура Көнөк деп коет. Ошол Калдама деген казак калмактын ханы менен чабышып, анын уулу Аюке менен 6 күн ушул Аксай деген жерде чоң кармаш болгон экен да, салгылашуу согуш болуп. Ошондон кийин Аюкеден жарадар болуп, 6 күн жекеме-жеке чабышып атып анан Көнөк өлөт да. Ошондо балдары жаш экен, кийин эр жеткенден кийин 3-4 жылдан кийин анан 40 уул менен тубайлар барып анан Аюкени өлтүрүшөт. Токойлуу деген жерде чоң чабыш болгон экен. Анан кийин ошондой эрешим баягы кичекей бала болуп, анан ошол тайтасынын колуна жана бизде Каникей апасы Семетейди алып кеткендей болуп, ошо Төркүнү алып барып анан Шыгайхан. Ошондон анан бул Шыгайсын казакская хана Шыгая деп казактар өздөрүнө ыйгарып алган да. Негизи бул казак санжыра тарыхтарын биз ошол жерден да алып
мынакей Дулаттын чыгуу теги деген да бир китепче чыгарышыптыр. Булар мен таң калдым да, бул Дулаттарды илгертен улуу жүзтүн ичиндеги чоң уруу катары эсептейбиз да. Дулаттар ошол тетиги Шакаринде да айтат, бул казактын улуу жүзүндөгү эң чоң уруу. Анын ичинде Ботбай, Шыкым, Суандык, Албан болуп бөлүнүп кете берет. Эми булардын бул немесинде негедир булар ушу моңголдоштуруп Чыңгыз ханга жакын кылып коюшканда, Байсүңкүр деген Чыңгыз хандын 5-чи атасы деп схемасы да бар экен, музейге да илип коюшуптур. Андан Тумбике деп туруп, анан кийин Кабыл хан, Бартан, Жесүгей, анан Чыңгыз хан дейт да. А эми ошо Тумбикенин 2-чи аялынан Балшар, Караша, Бейдибек, Түлөберди анан Дулат таратып атат. Демек, бул Чыңгыз хан менен мындай аталаш болуп калып атпайбы? Булардын санжырасы 2 болуп кетет да. Шакерим жанагындай жазып атат. Улуу жүз, түбү чүйлүк кара кыргыздар, түбү баарыбыз эле Кыргызстан тарайбыз деп Шакерим Дулатты кыргыз кылып, чүйлүк уруулардан кылып атса, булар кайра казак туугандар Чыңгыз хан менен аталаш кылып койгонуна биз таң калдык да. Эми ошол жана Дулаттын ичинде Кудайберди деген бий болгон экен. Мындай атактуу бий экен, ошол Эрешимдин вазири болгон экен. Ошо Кудайбердинин урпагы Түгөлбай, анан Тоғашар мырза келди, Сары Баатыр бий болот деп келип туруп, анан Бегасыл тарайт да. Ошо Бегасылдын 200 жылдыгы болуп атат да. Демек ошол муну дагы ошо Дулатты алып барып туруп, тетиги Тумбикеге алып баргандай, булар ошо Чыңгыз ханга жакындашкысы келгендей элес калтырды да. Эми ошол Бегасыл өзү чоң дастан жазган экен. Барктай турган чоң аалым болгон экен, 7 тилде билген экен, Сириядан окуган экен. Бухара, Ташкент, бүт медреселерде окуган чоң касиеттүү олия болгону чындык окшойт. Ал эми казактар негизи Эрешимди дагы казак кылгандай эле ушул жерден бир окумуштуу эле жаш жигит чыгып сүйлөдү, мага докладтын көчүрмесин берди. Аерде булар жанагы Түгөлбай деп атпайбызбы? Деги Бегасылдын Дулаттын ичиндеги Түгөлбайды биздин жанагы Жумгалдык Түгөлбайга алмаштыргандай кылып ойду айтышты. Түгөлбайдан алар Тарскула деп айтат экен, Тарскуланы, Шарпуланы сурап алган. Анан мен баягы чогулуш бүткөндөн кийин айттым. Агедил деген мыкты жигит экен, окушту. Ал Түгөлбай бөлөк, бул Жумгалдык Саяк эле. Куртка деген менен бир тууган болот, Чекир молдонун уулу болот. Анан буга кайсы Түгөлбай десем, силер өзүңөрдүн тиги Түгөлбай Бегасылдын чоң аталарына такап коюп атпайсыңар. Ал Кудай Түгөлбай бөлөк, бул Түгөлбай бөлөк деп ачып айттым ачык эле. Анан биз менен барган мына биздин делегациянын башчысы Кожогелди Култегинге сөз берилди. Ал ачык эле азамат айтып салды. Бизде Кыргызда Эрешимди кыргыз деп айтабыз деп. Бая барганча такташып алдык да өзүбүз дагы. Анан ошол жанагы Түгөлбайды дагы өздөрүнүн күлүгүн Эрешимге бердик деп, өздөрүнүн Түгөлбайын, биздин Түгөлбай эмес, Саяк Түгөлбай эмес, өздөрүнүн Дулат Түгөлбай кылып алышыптыр да. Ушундай маселелердин баарын тактап, колубуздун келишинче айтышып келдик. Жакшы. Сырга сакал. Сизге суроодо биз жана көнөктү айтып атпайбызбы, каруусу буградай деп. Ушуга далилин айтсаңыз, эмне үчүн бул айтып калды? Анткени көнөктүн өзү баатыр экени, көнөктүн баягы чоң баягы жоокерчилик заманда эл башкарып жүргөн экенин жакшы билебиз. Сары уруусу негизи көнөктөн тарайт. Сары уруусучу. Ушу көнөктүн жанагы каруусу кара буградай деген сөзүнө бир. Ооба, мен дагы ушу эмчин көнөктү каруусу бугра көнөк деп ырыда бар эмеспи? Каруусу бугра көнөктү калмактар келип жайлады деп. Ошо кызыгып ошентип көрдүм. Ары сурам жалдап көрдүм. Бирок мен ушуну бир эле кишиден уктум. Бул ушу 50-жылдардын аягы, 60-жылдардын башы биздин айылыбызда кадимки
Дайырхан Жигитбашы Табылды Батырдын неберesi Байматуулу Жүсбек деген бар эле. Ал киши өзү дагы буураны жыккан киши болчу. Буура аттын үстүндө бараткан жерден санынан иштеп өйдө көтөргөндө бук этип. Ошол жерден өзүн жоготуп койбой бууранын оозунда жүрүп, буураны буйласынан кармап, жерге жыгып, буура жыгылганда жерди сыйпалап колуна урунган чеңгелдей таш менен буураны кара куш куруп ээсине аударып, анан оозун байлап, буура эс алгандан кайра буураны тургузуп, Күлүмкан деген кызын буурага мингизип, анан баягы Манас ата жайлап жүргөн кен колдо экен, колхоздун малы. Зафер экен өзү, анан ошол жака жетелеп кеткен экен. Анан ошол кишини абдан санжыратчу, эми баягы бу заманда болсо көп нерсени айтып бере турган адамдар эле. Бирок баягы партиянын убагы айткандын баары эскичил. Көп айта алган жок, бирок ошондо да киши көп нерсени айтар эле. Ошол кишиден укканыма караганда ошол көнөк абабызды мындай да айтар эле. Илгери бир буура чыккан экен Тогуз жолдун тоомунда. Нар өткөн, бер өткөндөрдү ошол кичичил буура экен өткөрбөй тарпып, чайнап, ушинтип аткан экен дегенден кийин Көнөк экебиз көрөйүнчү деп келет. Өзү абдан зор. Көнөктү эми сүрөттөгөндө эми ушундай сүрөттөлөт эми көнөк. Көнөктүн бою бийик, кең даллуу, жаргабак, кырмырын, калкайган кара мурут айдай өңү деп анан бул Көнөк Батырдын өзүнүн эмесине караганда да баягы байыркы кыргыздардын келбети да Көнөк экебиздикин. Бой келбети өңсүпөлүү деле. Анан келгенде бир кара буура качырып калат өзүн. Баягы жерге келгенде. Качырып калганда жигит өзүн жоготуп койбой ошол жерден капыл-тапыл болуп калганда башка жарактала албай калат, кача да албай калат. Анан буура менен кармашып, ошо бууранын жаагын өзүн жетпеш үчүн баягы жийин бүркөт да түбө. Бүрккөндө баягы мындай кармап калып туруп анан ошо кармаган боюнча колунан чыгарбай ошо буура менен кармашып отуруп жаагын айырган экен. Бууранын карстай түшкөндө, буура бошой түшкөндө ошондон анан бууранын мойнунан карып, башынан карап бурап чыгып. Анан ошол себептен ошол жигиттин аты тигиин ошо каруусу буура деп мына ушундай адамдар болгон. Адамдын алып күчү болгон. Ушундай адамдар чыккан элден деп айтып калар эле. Анан кийин мен көп жылдар өттү, 60-жылдардын аягында өзүмдүн акпам, уккан, көргөн, унутпаган ушундай тетиги бул кишилер не жесе эле, ушундай тетиги память укмуш адам эле бир нерседен улам апаманды уккан күтпөгөн жерден. Баягы ушуну менен башка жерден уга элекмин. Ошончун каруусу. Жана каруусу буура көнөк деген сөз мына ушундан калган экен да. Анан Эрешимге келип токтоло турган болсок, Эрешимди мен өзүм сөзгө жакын элем бала кезимде. Баягы азыркыдай мультфильм, кино тиги жок. Ошол кино, мультфильм көргөнсүп, чоң кишилер сүйлөшүп отурса, колтугунда отуруп баягы бир сөзү калса калат экен жаш балада, калбаса калбайт, же ким айтканын билбей каласың, же билип каласың чала бала. Эрешимди кыргыз эле деп айтышчу. Менин атам эми башка чөлкөмдөрдө кандай билбейм, Талас чөлкөмүндө өзү баягы актив болуп, уюштургуч киши эле каяка жүрсө ала жүрүп эркелетип кичинекей кезимден 4-5 жашыман. Анан кишилер отурган деле азыркыдай эмес. Арак деген жок, башка нерсе жок. Ыраты менен отуруп, улуулата сүйлөп, санжыраны, баатырларды, элдин илгерки өткөндөгүлөрүн, күлүк аттарды ушуларды айтар эле, угуп отурчу элек. Эрешим жөнүндө Манастайын эле Эрешим жөнүндө көп сөз болчу. Эрешимди кыргыз эле деп айтышчу. Анан азыр эле биздин айрым бир интеллигенцияларыбыз деле Эрешимди казак деп калыптыр. Анан мен бу казак ызыгып кандай бул? Эрешим биздин атабыз болсо, жерде Эрешимден ушунча урпактары жашап атса, анан келип эле анан кийин анда мына баарыбыз эле казак болуп калабызбы? Анан кызыгып карап көрдүм. Анан да билбейм, башка жерлерде айтылып жүргөндүр. Анан мен кызыгып мындай бир карасам, бул Эрешим жөнүндө кыргыз менен казак эле эмес.
Қазақтардың өзінің ортасында дағы көп талаш болып келген екен. Абдан талаш бешімді бұл қазақ емес. Бұл төре тұқымынан емес. Ем шынында мынайда. Біз емі қазақ деп айтабыз. Егер де ерешімді талаша тұрған болсақ, бұл қырғыз менен төре тұқымы ғана талаш керек. Қазақтардың берде тиешесі жоқ. Ақсүйектер менен ғана талашышымыз керек біз. Аларға жол берген емес Ақсүйек, Чыңғысхан тұқымы менен Қожа тұқымдары Қарасүйек деп. Онан мындай қарағанда бұл жерден Левшинден бір жазған жері бар екен, Алексей Ираклиевичтен. 1852 жылы ошол описание қырғыз-қайсарских степей деген баяғы история шығарған екен. Анан ошол китебинде эмнеге таянат? Ал Тепкелевке таянат. Тепкелев деген бұл улуты татар. Ушумнегедер ушул сөздөр айтылбай жүрөт көп жерде. Крещенный татарин болгон. Башында тилмеш болуп келип туруп, анан баягы башкырларды, казактарды орустарга карат бергенден кийин ага генерал деген наам берет. Ошо менен генерал болуп калат. Ошол орус империясынын колониалдык саясаты менен Казакстанда жүрүп, жанагы сөздү угуп калат. Эшим кыргыз эмес. Бул кандайдыр бир белгисиз кыргыздын бир ханы деп. Анан ал кызыгып туруп, муну такташ үчүн Орто жүздүн, Кичи жүздүн хандарын чакырат. Орто жүздүн ханы Эрешимдин урпагы Абулмагмет хан. Абулмагмет хандан сурайт. Ой, бул рас ушундай сөз болуп атат. А сөз букаралардын арасында эмес, ошо төре тукумдардын арасында болот да. Ошол деңгээлде аралашып жүрүп атырды. Ошолордон угат да демек. Ушундай дегенден кийин Абулмагмет хан өзү 1730-жылы орустун букаралыгын алган. Анан ал айтат, жок, андай эмес. Деп анан кийин Эрешимди Шыгайдын баласы деп айтып берет. Анан ой кетет, Абулмагмет хан өзү орустун букаралыгын алып атса, ошол жерде хан болуп атса, ата-бабасынан бери хан болуп келсе Эшимден бери. Анын урук тукумдары да бар. Анан ал эми хан болуш үчүн төре тукумунун гана тукуму болуш керек. Ошону сактап калыш керек. Букараларды жоткулары келбейт. Жанагы Турсун хан менен чабышып Эрешим экөө такталашканда эле Эрешимди ошол кыргыз деп жерген үчүн Турсун хан чыгып атпайбы кийинкиси. Эми мурдарагын айтайын. Анан Абулмагмет хан башкача айтыш мүмкүн эмес. Ал Шыгайга алып барып тагап коет. Анан ошо бул 1748-жылы жазып алат Абулмагмет хандан тигил Тепкелев. Ошо менен ортодон бул 1730-жылдар Эрешим заманынан bir 100 жылдан кийинки окуя болуп атпайбы? Эми караңыз, 100 жылдан кийин дагы Эрешимди биздин киши эмес, бул бөлөктөп жийерген заман калган эмес. Андан дагы 100 жыл өтөт. Левшин келет. Левшин Ираклиевичти муну Чоқан Байлыханов казак таласынын Геродоты деп атаган киши. Чоқан Байлыханов жана казак деп жазган ошо Левшинден алып жазып атыр муну негизи. Ал деле асмандан алган жери жок. Элден алгандан бери тең. Анан биз алардыкын ушу документ кылып алып эле өзүбүздүн айткандардын баарын жээрип атканыбыз өтө таң калыштуу нерсе да. Ал 1852-жылы китебин чыгарганда ошол жанагы Тепкелевке таянат. Тепкелевке таянып генеалогиясын изилдейт Эрешимдин. Анан минтип жазат. Эрешимди мен бу отур адамдар неме болбош үчүн өзүм эле бияктан дагы жазып койдум эле. Легко доказать можно, что сей Ишим не есть другой какой-нибудь неизвестный хан кыргызский дейт. Жана китебин 61-чи бетинде жазып атат. Ушуну. Көрдүңбү? Мына лично легко доказать можно. Демек далилдеш керек экен данын. Мына ушу сөздүн өзү эле далилдеш эмне үчүн алар далилдеп атат? Ушу далилдештин өзү эле анын тигилерге тиешеси жок экендигин. Аны бул болбой, ага болбой казактарга жармаштырып аткандыгын көрсөтүп турат. Тегин жерден өрт чыкпайт, жел жүрбөсө шамал чөп булаш ыргалбайт. Мынакей. Анан бул таянганда Тепкелевке таянат. Тепкелев ушинтип жазып кеткен экен деп. Анан ошол жерде минтип жазып атат, дагы бир кызык жери бар.
Абул Махмед хандын жанагы айтканына таянат. Абул Махмед хан, сообщивший сию родословную Тевкелеву и назвавший себя правнуком Ишима, родился как по многим письмам и другими тогдашними бумагами видно в конце 17 столетия деп жазат. Эми кызыгы бул. Обычный адамдын тегин тактаганда ким экен? Анын тетиги ата-бабалары ким болгонуна карайт да. Бул болсо тетиги чөбөрөсү, мөмөрөсү 17-жылдын аягында төрөлбөйт экен. Анан ошон үчүн ишим бул казак деп жазып берип атпайбы? Кескерсин болуп атат. Ооба, жакшы. Бакыт, мына сен дагы казак туугандарга барып, ошол сизге катышып келбедиңби? Эрешим жөнүндө казактардын айтканы тагыраак айтсаңар, эмне деп айтты? Биз буга чейин эле Кадыралы Коңкобаев агай, түрколог, профессор, агише ушу эпосты, кыргыз эпосын казакчага которуп атат деп жакында жолугушуу болот деген, бирок ошол учурда пандемия болуп калгандыгына байланыштуу ушу 2 жыл артка кетти да. Кийинчерээк агишинин жардамы менен мен казактын жазуучулары менен байланышка чыгып аттым, эрешим маалыматы боюнча. Анан кийин казакта билесиздер, баягы төрө деп коет ак сөөктөр. Алардын арасынан дагы ошо төрөлөр тукумдары менен байланышып аттым, бирок баардыгы эле ошо эрешимди Шыгайдын баласы Табыкелден кийин эле хан болгон деп айтып келип атыр да. Анан биз деле ушул нерсени бул убакка чейин жаштайбыздан эрешим хан деп эле угуп келип аттык, колпош деп айтчы, бирок жаш кезибизде көп көңүл бурбай, кийинчерээк мына акыркы 7-8 жылдан кийин ошо кызыгуу пайда болду да менде. Анткени биздин Талас районунда Калба айылында дагы бир Калгагай дегенибиз кайтыш болуп кетти. Ошо эрешим мачак деп жазгандан кийин анан менде ошо кызыгуу пайда болуп, бүт сураштырып, азыр маңдайымда отурган Сыргак агай мени 4-нчи класстан 8-нчи класска чейин директор болгон, тарых сабагынан берген агайым менен, бирок ортодо көп жылдан бери байланышпай калып, кийин табышып, ушул маселе боюнча азыр чогуу баарлашып отурабыз. Мындан кийин мен ошо Сыргак Сооронкуловдон, Эсенбай Молдонун, мына Кушбек Качыбеков байке менен такай байланышып, ишим боюнча маалымат сурап, телефон менен байланышып турдук. Ошол жана Казакстанда өткөн Бекасыл Бибутова уулунун 200 жылдык мааракесинде агишинин чоң аталары Эрешим ханда визир болгон экен, вазир болгон экен. Чакырып алдык. Биз мамлекеттик топтон тышкары бизде Эрешимдин урпактары катары Дулат уруусунун Эржан Исакулов уюштуруп атты, генерал-майор, доктор политических наук, ошо кишинин чакыруусу менен бардык. Биз да барып ошол жыйында катыштык, бирок казактар өздөрүнүн версиясын алып эле Шыгай хандын Эрешим уулу деген гана версияны карманып атты. Биз жыйынга чейин дагы сыртта жыйын башталгандан кийин да ушул маселе боюнча бир талай талкуулар жүрдү. Ошол мындай чакан сүйлөшүүлөрдүн ичинде мен бир-эки казактын ардей жазуучулары, бүт санжырага тийиштүү адамдар болду. Мен эгер сиздерде Эрешим казак болсо, эмне үчүн Турсунхан хан болуп экинчи бир мамлекетте экинчи хан шайланып атат? Эмне үчүн Эрешим өзүнүн хандыгын тыштап Түркистанга барып Кашкарга хандык кылып атат, Моголистанга? Бизде казак менен кыргызда эл чынында намыскөй, бирок мансапты да өтө, бийликти да өтө билген эл болгон да. Азыркы учурда деле айыл өкмөттөр деле жөнөкөй ордун бербейт. Ошон үчүн берде көмөн жаратып атат сиздердин айтканыңыздар деп айтсам, жок, анан бизде маалымат бар. Биз илгертен бери тарыхый фактыларга жазып кой берип атабыз деди. Мен да сурадым, ошо тарыхый факты Рашидинден маалыматтар болсо ошонун китебин көрсөтүп берсеңиздер, биз да көрөйүк деп. Бирок ошол эле учурда бизде жыйындын башталышында Кыргызстанда барган делегацияны казактын окумуштуулар, жазуучулар менен биргеликте Эсимдин ордосуна апарды. Жанагы жогоруда айтып кетти, Кушбек агай Каска суу айылындагы төрткү төбө деп айтышат экен, кан төбө деп айтышат экен. Ошол жерде 3 тарабы, 3 суу ошол жерден кошулат экен, 3 тарабы адам өтө алгыс экен, жар экен дагы, бир тарабынан гана жоокерлер келе алат экен да. Ошол жер бүт
мына биздин Манас атанын Караоол чокосунда эле тегерек экен бар көрүнүп турган жер экен, ажайып кооз жер экен. Бул жер эшимдин ставкасы болгон экен, бирок ошол эле учурда маңдайындагы тоонун ар жагы эле биздин кыргыздын территориясы болуп атат. Анан эми берде может бир тараптуу болуп калып атабы, бирок биз дагы бүт бар эле ушул убакка чейин санжыралардын негизинде, элдин оозунда айтылып кеткен сөздөрдүн негизинде курулуп атат да. Анан мен ойлойм ошо казак мамлекети жазуучуларына көбүрөөк каражат бөлүп берип, последам предков деп бабалардын ийизи менен деп бир нече окумуштуулар 40ка жакын мамлекет кыдырып тарыхтарын жазып атат да. Анан терден биздин мамлекеттик делегациянын Култеген агай ачык эле айтты, Еришим кыргыз деп. Бирок ошол эле биз элдин арасында отурганда дагы жөнөкөй элдин арасында Ешим кыргызбы деген тегерек четте суроолорду угуп аттык бири-биринен. Бирок антип деле мындай таң калыштуу болгон жок да. Мен ойлойм, значит, бул казак туугандарда деле Ерешимдин кыргыз экени боюнча божомол сөздөр бар. Божомол сөздөр бар. Анан эми основной терде жанагы жогоруда айтып кеткендей Акедил Тойшон уулу ал өзү кыргыз эпосын которгон экен. Бирок ошол Тоголок молдонун эпосунда дагы Кыпчак уруусу деп Сарып уруусунан алыстатканы менен кайра кийинки ошо эпостун эле ичинде Кыздарбек Тубай бийдин кызы Түгөлбайдын аялы айтып бергенде санчы-сынчыга айтып берип атат. Уруум төмөн жак Сарып уруусу деп. Мына ушул эпоста дагы, дастанда дагы кайра эле а кишинин туура эмес маалымат бергендиги аныкталып атат да. Анан эми бу жерде биз дагы ошо маалыматтарга таянып, жанагы Эшим ордону көрдүк, бирок убакыт тар болгондугуна байланыштуу дагы көп нерсеге жетише алган жокпуз. Биз дагы Ерешимдин урпактары жакын арада сүйлөшүп, Ерешимдин ордосун кайра бир сыйра тартып, андан тышкары ошо Чимкенттин тегерегинде кыргызга дагы казакка да кошулбаган өздөрүнүн Эсим деген атын атаган топ бар экен, бирок кыргыз деп айтышты аны Эржан Исагулов агай. Ошолго жолугушууга мен ойлойм жакында барып келебиз го деп. Барып келип да жөн барбай мынакей Кушбек акеге окшогон, Сырбак агайга окшогон аксакалдарды, тарыхты билген, санжыраны аныктап билген адамдарыбыз менен барып да кошумча маалымат топтоп келебиз го деп ойлойм. Урматтуу замандаштар. Кээ бир казактар менен далилдеп сүйлөшүп калсаң, кыргыз экенин билесиң десең, унчукпайт да. Мен өзүм ачып жүрбөйм бе, унчукпайт. Акедил деген жигит бир 45-теги жигит бекен. Аны тааныйм. Аны тарыхчы, кыйын жигит ал. Бирок ушундай да, казактар унчукпайт. Эми бул жерден бир нерсени айтыш керек. Казакта Ерешимдин балалык чагы жөнүндө сөз жок. Чындыгында. Эч кандай сөз жок. Балалык чагы жөнүндө. Анда мен да бир кыстарып коеюн. Тарыхыбызда деле бар. Бул көнөк Шыгайдын кызын алганда, мен айтып жүрбөйм, дагы кайталап коеюн. Бул эле чүйдөгү Солтөлүн Күнтүү деген айылын билесиңер да. Ошонун үстүндө Күнтүүдагылар сурап атпайбы? Бул жиги жайыл дебедимби? Көнөк жайыты деп коет. Көнөк жайласы деп коет. Бул Саруу деп сурап атат. Биздин тарыхта, биздин санжырада айтылат. Көнөк чолпонго үйлөнгөндө, бул таласка караганда чүйдө бир ай кыш эрте кетет экен, малга жакшы экен деп келет. Келип жерден жайыт алат. Жайыт алган себеби Солтонун аялы Куштарбек да. Тиги Тубайдын кызы. Ошон үчүн сыйлап жер алсаңыз алыңыз деп жер бөлүп берип атпайбы? Ошондо бул ошол жерден төрөлөт. Ерешим ошол жерден төрөлөт. Бул кыргыздын санжырасында айтат. Кийин муну ушул жерден көнөктө өлтүрүп кетип атпайбы? Көнөктө өлтүрүп кеткенде кыргыз салты боюнча эми чолпон бир алыш керек да туугандар. Жана чолпон мен тийсем баатырга көнөккө гана тийгенмин. Мен өзүм атама кеттим деп Ерешимди алып кеткен себеби ошол. Казактарга кетип калган ошол. Казак болупчу. Эми бул жерден ушуга сал. Сизге токтосом. Бул Ерешим канчанчы жыл төрөлүп атат? Көнөктө. Эми бул азырынча тактал элек, менен такталбаган нерсени айта албай турам.
Бирок Эрешим 1598-жылы хан тактыга отурганда 1598-жылы Ташкенттин жанында Көктөбө деген жерде хан көтөрүшкөн. Ошондо Мүчүн таластан туугандары барган. Ошондо ар бир уруудан, Кушчудан Каймазар барган, Төңтөрт барган, Саруудан кан келди, Кытайлардан кан келди барган. Ошондо барып кан көтөрүшүп, жана Эрешим менен дайыма үчөө үзөңлөшүп жүрүшкөн да. Эми жана бу Сыргак мырза айтып кетпедиби, Абу Мамбет деп. Бу Эрешим кайтыш болгондон кийин анан Жангир, Тооке хан урпактары кете берген да, ошолор 3 жүздү бөлүп алып туруп, Самаке мисалы кичи жүздү бийлеген, Тооке улуу жүздү бийлеген, анан Болот деген жалпы жонунан Болот чөбөрөсү ошол кыйын чыккан экен. Ошо 3 жүздүн үстүнөн ошо Болот бийлеген да, анан Болоттун уулу да жанагы небереси Абу Мамбет. Ал эми кийин орусташып кетти, орустар немесине кошулуп кеткен да. Бирок демек ошол жактагы жана Бакыт айткандай Төлө би районундагы кыргыздардын мен да бир маалымат окуп калгам. Ошолор эсимден тарайбыз дегендердин ДНК-сын жана Советовтар текшерип жүрбөйбү? Ошондо булардын мен ошол макаланы таппай калдым. Кыргыз болуп чыгышып атат. Ошо эсимдерчи. Эсимдин урпактары ошол Казакстанда кыргыз болуп чыгышып атат. Эми мына ушул жерден бул көнөктөн баштап эле урпактарына чейин бардыгы бүт кийинки жанагы Абу Мамбетке чейин бардыгы 3 жүздү башкарып турган да. Анан буларды бул муну Дулаттын чыгуу теги дегенде дагы булар муну тиги Эшим ханды тиги Жаныбек, Ас Жаныбектин уулу Касым хандын небереси кылып атпай Шыгайды. Анан ошо Шыгайдан таратып, Жаныбек хандан таратып келип туруп, анан кийин Касым хан, анан Шыгай хан, анан Эрешим деп мынакей жазып беришип атат. Анан баарынан да кызыгы жана да айттым. Эми кайра келип эле тиги Чыңгыз хандардын жакын тууганы кылып койгонум. Мен оркой эле турду. Анан биз да айттык, жана Бакыт айткандай мен ошо Ак Эдил менен да тарыхчы катары ушундай суроолорду берсем кичине такалгансып калды. Байке мен жакында Кыргызстанга барабыз, анда көпкө баарлаша турган сөздөр бар экен деди. Кудай буйрса деп. Жакшы. Эми бул жерден мен дагы айтып коеюн. Казак шеждесинде деле такталбаган фактылар бар. Бул Жаныбектин менимче 9 баласы бар. Билгенде. Ошол эле менимче Бурундук, Касым, Адик, Жадик деген балдары бар. Бул жана Адик, Жадик өлүп калып, биз айтып атпайбыз, жанагы Хакназар хан болуп, аны биз Шыгайга өтүп кетип атпайбыз. Жок, ортосунда Адиктин баласы менимче Тахир хан болуп кетти. Хакназардын агасы Момош да хан болду. Андан кийин тиги жанагы Тогум деп атпайбызбы? Тогум да хан болду. Буйдаш хан болду. Урматтуу замандаштар, биз жана Шыгай хан деп чыгарып атпайбыз. Шыгай хан бул жол менен 80 жашында бийликти алган дейт. Анткени бул казак санжарасында дагы кээ бир толуктоолор болуш керек да. Бир жерде Касымдын баласы Момош, тиги Хакназар, Усек, Тогум, анан Шыгай дейбиз. Бирде бул жерде баягы Усектин баласы Абылкайыр деп атпайбызбы? Хакназарга чейин баягы көп хандыктар болду. Ошол эле Абылкайыр, ошол эле Тахир, ошол эле Тогум. Тогум хан болуп турганда баралына жеткен Хакназар хан болуп, ага ошо Буйдаш кошулуп, анан Хакназарды эмне үчүн булар абдан казактар абдан сыйлашат. Хакназар кыргыз казактын жерин кеңейтип, менче көп жерди алып, Казакстандын жерин кеңейтип, хандыктын баарын башын биритип турган Хакназар болгон. Бирден бир эң күчтүүлөрү ушу Эрешим, Хакназар, Касым деп катуу баалашат да мен билгенден. Хакназар чыгат, андан кийин Шыгай болуп атат да. Ушуну биз талкуктап коелу, биз жөн эле отуруп алып айтып аткан жерибиз жок. Эми бул жерден бир нерсени айтып коелу. Бул Эшим кетти. Канча жашында кайра келди Кыргызстанга? Бул жанагы үйлөнүп,
анан тукуму калып атпайбы бияка. Бул жерде мындай дагы айтып коюш керек. Болжол менен кыргыздар баягы көнөк 70ке чыкканда көргөн баласы деп атат да. Мен ойлоп атам, ошол көнөк 1505-жылы төрөлсө керек. Жылды чүрө албайм, же көтөрө албайм. Анткени 40ка чыкканда 40 ул деп атын коюп атат. 40ка чыкканда. Андан Тубай төрөлсө мейли 5 жылдан кийин, андан 3 жылдан тоң 4 төрөлсүн, туурабы? Ушундай. Тогунай төрөлсүн. Казактар 1565 деп атат. Биз айтып атабыз 1570 деп атабыз. Айырмасы жок. Биз аны барып келип көргөн жокпуз да. Бирок ошол көнөктүн эмесине туш келип атат да. Көнөктүн ошол жылын атат, туш келип атат. 1598-жылы казактардын чакыруусу боюнча Эрешимди казактардын чакыруусу боюнча анан хан көтөрдү. Бул жерден айтып коюш керек, Шыгай ошондо карып калып 80ге чыгып Шыгай каза болгондон кийин Табыкел болду. Биз аны Тобокел, Тебекел дейбиз, кыргызча Тобокел деп коебуз, Табыкел. Табыкел да чоң эмгек кылды. Жана Самаркандты менимче ошол басып алып казактарга кошкон менимче ошо Табыкел. Эрешимдин эмгеги деп атам мен бул жерде. Кайсы эмгеги менен бул баркталган, даңкталган деп атабыз. Бул Эрешимдин эң күчтүүлүгү бул ат үстүндө жүрүп казак жерин бошотуп, казак жерин көбөйттү. Жана Андижан, Самарканд деп атпайбызбы? Ошо Самаркандты менимче Тобокел. Көп жерде Эрешим Казакстанга алып берди. Мунун дагы эң күчтүүсү казактын арасында да хандар бири-бирине чабышып турган, ошолордун башын катуу кармап турган Эрешим болгон. Ошон үчүн дагы катуу Эрешим деп атпайбы? Эрешим ушинтип катуу кармап турган. Жана Сыганак деп атабыз. Сыганакты Түркистанга ордого, Түркистанды орда кылып көтөргөн, апарып ордогон Эрешим болуп атат. Анткени Ташкентти катаганын хан турсун кармап турду да. Эми жерин байланыштыралы кыргыз менен. Эрешим баягы хандык болгондон кийин келди да. Келди. Жана Жанчак деген баласы калып атпайбы? Ушуга жооп берсеңер. Жанчакты жанагы Мончоктуудан төрөлгөн баласы да. Ооба. Анан калганы Жанчактан табылды. Тиги Кудайберди болуп барып анан кийин биз Кудайбердиден колпоч, култаяк кийип атпайбы Эрешим. Туура. Эми жана сиздин айтканыңыз боюнча мен азыр эметип отурдум. Эрешим качан төрөлгөн, качан деп. Жанагы эле эми башка жерлерде да айтылып жүрөт. Бирок эми баягы документке тиги уга кичине бекемирээк болушун үчүн жана Левшин айтканы да бар. Жана биз айткан Абылмагамет ханды ошол тетиги эменин баласы Кучум хандын баласы дегенде сөз чыгып калды. Анан ошону баягы кайра тактап жок андай эмес. Анан Эшимге алып келип, Эшимдин урпагы кылып ошол кайра тактап чыгышат да. Ошол жерде жазат Левшин. Эшимди бир кабарда бул жанагы хан турсун өлгөндөн кийин 1 жылдан кийин өлдү деп атпайлыкпы? Ооба. 29-30-жылдарга барып калат. Ал эми тигилердин жазганында бар, башка жерлерде да бар. Бир кабарда тиги 45-жылы өлгөн деген. Эми ошону алып барай турган болсо, эгер 45-жылы өлгөн болсо, анда Эрешимди казактар 1860, то есть 1565-жылы туулган деп атса, анда 80ге чыгып өлгөн болуп калат. Көрдүңүзбү? Анан ошондо булар жазып атат орустар. Эшим дейт, жанагы эме дейт. Батурхан менен дейт, Калмактын Батурханы менен ошо замандаш болгон анын уулу Жангир зрелых летах Эшим старости. Были современниками Батура деп туруп ушинтип жазып атпайбы? Эми ошо Эшимдин туулган жылын так билбесек дагы өлгөн жылынын 2 датасы бизде туруп атат азыр. Ошонун кайсынысын карманабыз, ошону дагы кичине тактап ошонсок чыгып эле калат. Анан ошого жараша жанагы Көнөк Баатырдын дагы 70-inde алып 71-inde Эшим төрөлдү деп атпайлыкпы? Анан 73-кө чыкканда Эшим 2 жашка келген кездерде анан жанагы калмактар өлтүрүп кетип туруп анан энеси алып кетти деп туруп. Мына ушуну карасак бул алыстык деле жумуш эмес, жакшылап эле мындай карай коюшубуз керек. Такташ керек. Бат эле чыгып калат, жакшылап тактасак. Эми тактык керек бардык нерсеге. Эми бул жерден дагы айтып коеюн. Эрешимдин туулган жылын казак менен кыргыз туура эле айтып атат.
Бұл 63 жашында қаза болды. 1565 деп атады қазақтар, қазақ туғандар. Біз айтып отырмыз 1570 деп. Енді санжырада айтылып қалды. Айырмасы 5 жыл екен. 63 жашы. Бұл 1625 жылы Қатағанның хан Тұрсын өлтіргенден еле бір 3 жылдан еле қаза болып қалды. Бұл 1628 жылы 63 жашында қаза болды. 45-48 жыл қаза болды дегенде сөздер шыққан. Бірақ тарих бойынша ізілдеп келсек, қазір 1628 деп айтқанымыз әле қырғыз бен қазақта тура болып отады. 63 жашында. Мына бір жерден мисал. Қатағанның хан Тұрсыны айтып отпайбы? Хандықты қазақта Қасымдың Жаныбектің ұрпағы башқарсын деп отады. Бұл емне деген сөз? Егерде бұл Шығайдың баласы болса. Шығай деген Қасымның баласы болып отпайбы? Жаныбектің тура ұрпағы болып отады. Ана неге мұндай айтылады сөз? Өзіңер ойласаңдар. Демек, жаңағы бұлар айтып па, Еділ Нұрадан келген Ерешім деп. Әнде Еділ Нұрадан келеді Ерешім, егер Шығайдың баласы болса. Шығайдың баласы төле айтпай. Айта алышпайды, ашығыл айтайын. Бұл қырғыз, бұлар ептеп баяғы алақсыты отады да елге тибе. Ачындығында Тәуекелді хан шайлағанда көпшілік ел қазақтар Ерешімді хан шайлайбыз деп чыр шыққан. Бірақ Ерешім өзі тоқтатты ғой, мен ағам бірінші орында сол Тәуекел ағама. Мен ошоға жардамдашам деп, бұның қолында 20 000 аскері болған екен. Ошоға жардамдашып тұрғанда, мына бұл баяғы хандық үшін туғандар бір-бірін өлтіріп отады. Ерешім өзі айтты, Тәуекел ағама бердім билікті отады. Тәуекел 1582 жылы Шығай өлгеннен хан болды. 1598 жылы Тәуекел жаңағы деп Бұхара хандығына барып чабышып, жарадар болып өлгенде бұл жаңағы өзіне мұраскер деп айта албай қалған, үлгербей қалған да. Ошон үшін ел 1598 жылы өлген Тәуекелдің орнына 1598 жылы Ерешімді хан көтерішті. Анткени Ерешім осында баралына келген баяғы мәселені жақсы шешкенде, жаңа қырғызда, қырғыз қазақта айтып жүрбейбі? Қасымдың қасқа жолы, Ерешімден ескі жолы депші. Турабы? Бұл деген кезегінде жаңа емге ушул қазақтың жерін кеңейтіп, қазақты біріктіріп, анан кейін қазаққа закон жазған. Мамлекеттік мыйзамдарды. Мамлекеттік мыйзамдарды қабылдаған киши болгон. Ушунчалык акылдуу киши болгон. Ошондой болгондо, ошон үчүн бул казактар абдан муну сыйлаган. Жанагы каза болгондо сөйгөнгө койгондо Ясаевдин күмбөзүнө коюп атпайбы? Ясаевдин күмбөзүнө эмес, муну өзүнчө бул күмбөз салып койгон. Анын күмбөз азыр менче талкаланып калган болуш керек. Бир аз эле чети турат менче. Күмбөз бар бекен? Ошол мына ушунчалык кандай баалаган. Ерешим баягы каза болуп калышы дагы бул өзүнчө бир сыр да. Анткени бул ат үстүндө жүрдү. Бүт өмүрүн ат үстүндө жүрүп, баягы эл четинде, жөө бетинде жүрүп, аябай эле чарчаган киши да. Ушунчалык баягы кыйынчылыкты көргөн. Ошон үчүн казактар эч качан моюн бербейт. Бул казак деп аткан ошол. Ылайым эле казак, кыргыз бир тууган. Казак деле болсун, бирок биз өз атабызды сыйлабасак, биз дарбак урбайбы? Туурабы? Biz öz atağımızды ордуна коюп атабыз, biz менен барктанып атабыз. Бул кыргызга гана эмес, казакка да чоң эмгеги сиңген адам, казакта да ошентип бааланып турат азыркы чейин. Эң бир күчтүү хандардын ичинен 3-4 эле хандык дедет, ошонун бири Ерешим. Мына биз айтып кеттик, жанагы Мончокту деп атпайбызбы? Мончоктудан Жанчакты деп атабыз. Тоң төрт бага болсо керек эле. Тоң төрт бага болгондо, андан табылды. Андан Кудай берди. Анан жанагы ак кийиз, колпоч, култай деп төрөлүп атпайбы? Мына ушунун баары Ерешимдин урпагы. Мына силер колпоч ата коомунун төрөгасы болуп атасың. Мен чете бир сыймыктанып атам. Мына колпоч деп атасыңар. Сиз култайдансыз да. Култай Ерешимдин урпагысыңар. Анан бул кантип туруп анан казак болуп калыш керек. Бул кыргызга келип, тукум таштап, багып алгыла деп таштап кеткендеги тараган эле канча түтүн азыр. Бул Турсунду өтүргөнүнүн да себеби ошондон. Казактар дагы көп мындай жакшы айтпай атат. Жана мен дагы кайталап коеюн. Эки казак бийликти алып атышпайбы? Ташкенттеги хан Турсун айтып атат ошондо. Касым хан, Жаныбек хандын урпагы башкарыш керек деп. Ал эмнеге айтты? Бул деле казакта. Жана сиз айткан туура төрө тукумдары депчи. Төрө. Бирок бул Ерешим төрө тукум эмес. Ошол эле Шығай, ошол эле Касым мунун баары төрө тукумдары. Бул казактардыкы эмес, төрөлөр.
Бұл төрө 300-ге де кирбейт. Туурабы? Төрө кирбейт 300-ге. Кожо төрө кирбейт буларгачы. Кирбейт да булар. 300-ге такыр кирбейт. Мына бул бир нерсени дагы бир айтып коелу. Сиз айтып кеттиңиз жана Шарп кула деп. Түгөлбай деп атпайбы? Бул казакта Таңатар Тобут дейт, андан Алыбай Толубай дейт. Алыбайды Баатыр дейт. Анан Жайдак деп коет да экинчиси. Ушу Жайдактан Эскене Эсентемир деген кишилер. Эсентемир карып калганда, мен кайталап коеюн дагы. Өтө малы көп киши экен да. Анан баягы сынчысын алып алып ким барат? Эрешимчи. Аттандайм деп барып анан жанагыдай да кыргызда айткандай. Эми айтат, эшим, сурасаң, бул куланы сура дейт. Бизде Шарп кула болот атпайбы? Аларда сурасаң, куланы сура дейт. Анан келип аны Эсентемирден сурап атпайбы? Берсеңиз тете атты бериңиз деп. Ал айтат, ой кой, бул менин атым, абдан өзүм баалап жүргөн атым, бере албайм сизе. Сиз бериңиз, баспайга сиздики болот. Мен жортул жасаган турам. Дейт да. Ошондон башпайга болсо берейин деп анан берет да. Бергенде башпайга кыз болгон. Кыз болгондо, бул болсо кызды өзүнө алып калат дагы, баалуулуктар менен келип анан алып кетти атты дейт да. Куланычы. Анан Эсентемир баласын жиберет. Түгөлгө окшоп атат да. Бүт эле окшош. Өчүрүп алган да. Ошону айтып коеюн деп атам. Баягы биз бөлүшүп аткан жерибиз жок. Бул окшоштук карабайсыңар. Анан Эсентемир баласы кеткенде эле угат. Башпайга бул кыз экен деп. Келсе, баягы жүү менен келет, баалуу буюмдар менен келгенде айтып атпайбы баласына. Кайтар. Аксакалдар менен сүйлөштүм, баспайга кыз экен. Айтып бар. Хан калпайса кара болоду, кара калпайса карга болоду. Баспайганы берсин дейт. Анан ошентип, анан кийин жана кызды алган да. Ошол Эсентемирден шал бура камаша деп коет да. Бул кетти. Эми бизде жана сынчы менен Эрешим келип түгөл жездеси болот. Анткени Тубайдын кызы түгөлгө турмушка чыгып атпайбы? Жанагы Кыстарбек. Аны Жараш деп койгон. Кыстарбек турмушка чыгып атпайбы? Анан баягы жездеси болобу? Анан бар жезде деп атпайбы? Мен кол салган турам, душманга ат бериңиз анан Шарп куланы берип атпайбы? Шарп кула күлүк чыккан ат. Ал деп анан баягы 3 жылдан кийин анан жоого чыгып келип атканда, жана кыздап келип атпайбы? Кыздан жанагы Казыгул, Сүйөркул, Эсиркемиш деген саяктын ичиндеги 3 бала катаган саяк деп. Анткени кыздын Маңгыт деген баласын алып берет да. Ошондо кыз айтып атпайбы? Эрешим деген катагандарды кырып салды. Мен турмушка чыксам да менден төрөлгөн баланын атын катаган деп кошуп койгулачы дегенде, анан катаган саяк деп. Ошо Сүйөркулдан калып айтсам Бокой Ормотой. Кийин бул Ормотой бул деле катаган табылдысына жигит болуп барган. Ошо Ормотойдун тукумунан эми мында айтып кетиш керек. Жанагы эле каза болуп калган Ахматбек Рысбек Ахматбаев ошо Ормотойдун тукуму. Саяк. Табылды эмес. Табылдыга Ормотой жигит болуп барган да. Жанагы Сүйөркулдан, Казыгул Сүйөркул эсимде ошондон чыккан балдарда мына тарых такталган. Эми экөө тең окшош болуп атпайбы, урматтуу замандаштар? Бул кыргызда баягы биз билгенден баштап айтылып келаткан нерсе. Окшоштуруп алганбыз да баарынчы. Казактын сежиресинде ушинтип айтат, кула бизде деле Шарп кула дейт да. Мунун жылы да так. Бул болжол менен 1570-жыл төрөлгөн киши. Муну туура айтыш керек. Эмчи дегенде мына Кыркул деп атабыз, көнөктүн 40ка чыккандагы баласы Кыркул. Өзүңөр билесиңер? 40ка чыкканда. Анан кийин эмне үчүн кыргыздар баягы Эрешим катаганын кантурсун чабабыз деп барганда, эмне үчүн Кушчудан, Каймазар, Сарбагыштан, тиги Манап Токо, Кыстарбектен сакабыды, баягы кимде жездеси болду. Тоң төрт барды, атиги ким барды, Каба барды жигиттер менен. Анан жанагы Чаа, бул деген Куштарбектен төрөлгөн бала, Чаа, Солто, ада жигиттер менен барды. Эми үчүн бир мен салыштырып көрдүм. Экөө менен Эрешим менен Чаанын замандаш экен. Ошондо бул 60ка чыгып калган дейт. 60ка чыгып. Ал 63 жашында өлүп атпайбы? Замандаш да карабайсыңар. Замандаш. Кыргыз деген бу Эрешим кыргыз деп жардамга барышты. Ошон үчүн барышты. Канча кыргыз каза болду. Бул дагы болсо, ошо Эрешимдин кыргыз экенин далилдеп атат да. Муну ачык айтыш керек. Жана казак туугандар
Мен баягы санжырасын айтып берип, казакты мынтип айтып келип айттым. Эми ишенесиңерби? Эрешим кыргыз экен макулсуңар десем. Унчукпай койбодубу? Алар түшүндү да, мен эми жөн эле тантырап аткан жерим жок да. Мен казактын да тарыхын билем, айтып атам. Ошондо деле намыстанып атат. Ал айтат го, сөөгү турады го тиги эмеде деп. Айттым, эми турат. Эми бизге коюлган жок. Алар силер казактап парктап барып, тиги Ясавиндин жанына койбодуңарбы? Деп айтып атам да. Бул жер туура. Жана биз бекер айтпайбыз. Бул жерде булар карманганы жанагы тапкан эне эмес, баккан эне дегендей болуп атат да. Ошол жакта чоңойду. Бир жерде айтат, Шыгайдын кызы Чолпон кийин бала багам деп турмушка чыккан эмес дейт. Ал жана айтканы бар экен да. Кызым турмушка чыкпайсыңбы десе. Сиз ата мени Баатырга чык, Баатыр төрөттү дедиңиз беле. Мен Баатырга чыгып, Баатыр төрөдүм. Мен эч турмушка чыкпайм. Баламды багам деген экен да. Ушундай айкын сөзү бар да. Эми биз айтып коелу, бул сөөгү коюлду дедик. Хан болгонун айтып калбадыңызбы? Бул жерде казак менен кыргыздын ортосундагы талаш сөздө мына ушуда абдан чоң мааниге ээ болгон жери мына ушул жери. Хан болуп атат да казакка. Кандайча хан болуп калды дегенде ошондо тиги Бухарды камалаганда Төвөкел 100 000 аскер менен камайт, 20 000 аскер Эшимдин колунда болот эмеспи? Анан Төвөкел ала албай жанагындай акыбалда калганда Эшим келип, Эшим жеңип турган бет алды, барган жерин бәрин 20 000 аскер менен эле. Бул белгилүү, бардык жерде айтылып жазылып жүрүп атат. Анан ошондо тиги Төвөкелге агасына айтып аткан жери бар эмеспи эми? Ушу 100 000 аскер менен туруп ушуну ала албай койдуңбу деп. Колуңан келбей калдыбы деп туруп. Мына бул эмнени айтат? Бул Эшимдин ошончолук аскер ишин мыкты билген, чоң таланттуу, акылдуу, жекечеде баатыр. И мыкты аскер полководец болгондугун айтып турат. Анан эми андан тышкары бул Чыңгызхандын жанагы урпагы болгон Кыстан төрөлүп атпайбы Шыгайдын кызынан. Булагы Эшимге право берет, укук берет хан болушка. Шыгайдын баласы болуп чоңоюп калды. Казак көрүнүп калды казактын баарына. Булагы укук берет. Анан жанагы аскер иши менен бул ошол убакта Эшимге тең келе турган эч ким болбой калды да. Ал эми ошол региондогу согуштук саясий кырдаал ошол элди сактап кала турган, жерин сактап кала турган, душманды жеңип ошол эрди кыла турган, колунан иш келе турган адамды талап кылып турган. Дел ошондо Эшимден башка андай адам болбой калды. Хан шайланган Төвөкел өлүп калды. Ал таланты болсо болбосо дагы Эшимден башка мындай биз качан монастырь элеп аткандай болуп туруп, казактарда дагы эч ким болбой калгандан кийин анан айла жок Эшимди. Эшим өзү эле баягы эрдин көрсөтүп, бийлик башын агасына жанагындай сөз айтып эле кирип келген. Анан Эшимди хан шайлап алышты. Мына ошентип ал казактын ханы болуп калды. Ага укук берет. Тамерлан деле өзү башкара албай анан кийин тиги Чыңгызхандын тукумдарына кыздарынан эметип тургандан кийин ошентип атпайбы? Бул бийлик жол берет хан болушка Эшимге. Анан мындан тышкары айтып кое турган, ошончолой турган сөз. Эми биздин атабыздын Эрешимдин бардык турмушундагы ошол иш аракеттерин бардыгында кыргыздарга байланыштуу. Мейли калмактар менен согуштун, мейли казактын арасында болсун, мейли тиги Иманкулиге каршы барсын, мейли каракалпактарга каршы барсын. Эрешим Алатауский хан деп казактардын өзүнүн тарыхында Алатауский хан деп жазып турат. Алатауский хан деген ал жана бул киши айткандай тиги сыгынактан таласка кыргыздарда хан көтөргөн. Анын атасы тиги Көнөк Баатыр илгери согушта бир уруудан ашык, бир эки уруу, үч уруу болуп нары кеткенде эле ортодон хан шайлап алышкан. Мына Алмамбет Манаста хан шайланган согушка. Андан кийин эң акыркы ханыбыз Канат хан болбоду 16-жылкы көтөрүлүштө кыргыздар. Мына ошондой эле Көнөктү да хан шайлаган. Ошо себептен ал Шыгайга тең хан болуп туруп, хандын кызын алып отуру. Даражасы тең болуп туруп. Анан каягынан алып карасаң дагы Эрешимдин казакка хан болушка, кыргызга хан болушка уже жолу ачык болуп калгандыктан бул хан болуп отур. Анан дагы кичине кошумчалай кысара кете турган нерсе бул Эрешим бардык учурда Кыргызстандан барат. Муну Ибн Валинин аны бекемдеген Абылгазинин айткандары боюнча дагы андан алып жазган биздин тарых баягы мамлекет тарыхчылар мынтип жазат. Кыргыз феодалдары менен казак султандарынын ортосунда бийлик үчүн күрөш токтободу. Казак султандарынын башында Турсун турду. Кыргыз феодалдардын башында Эшим турду. Кыргыздар ага чейин Эшимге чейин Эшимдин фигурасы аренада көрүнгөнгө чейин
Тобокелге дагы Турсунга да башкаларга жардам берип келди. Эшим пайда болгондон кийин баарын штаб туруп, эшим тарабын этти кыргыздар. Эмне үчүн? Эшим кыргыз болгон үчүн. Өз баласы болгон үчүн. Эшим да кардайым мына Имамкул менен согушуп, Турсун менен. Имамкул Турсунду колдогондон кийин бул кайра Кыргызстанга келип атпайбы? Башка жака барган жок. Ал эми сыгынакты болсо, мына Таласта хан ордосу болду. Бир хан ордосу Таласта болгон. Экинчisi сыгынактан Түркстанга, Таласка жакындатып алып келип отур, Ташкент менен Таласка жакындатып туруп. Бул кыргыз болгон үчүн. Анан да жана айтып атабыз биз. Олжо бөлүштүргөндө түгөл байга тетиги хан Турсунун кызын берди деп атабыз. Анткени себеби тиги чаага бирөөдү берди деп атабыз. Эми мындай примет айтып берсек көп. Ал бөлгөндө тиги жестеси болуп атыр, жарашы жесин. Биякта чаа болсо жиени болуп атыр, Кыштарбектин баласы болуп атыр. Анан бул ошолор менен кошо барып атыр. Бияктан Сарбаштан манат кошо барган. Баары эле барып атыр. Бүт эле кыргыздар менен. Тиги эмеге кеткенде да кыргыздар менен кеткен, Моголстанга кеткенде дагы тетиги 5 жыл ошакта жүрүп келбедиби. Анан эми бул Эрешимдин эң эле этегиндеги финалын айтып койсок болот. Олжо бөлүштүргөндө жанагы казактарды алып келип туруп бөлүштүрүп атыр. Ал эгерде чын эле төрө тукуму боло турган болсо, Чыңгыз хандын тукуму болгон хан Турсундун кыздарын, балдарын баш кылып туруп Кыргыздарга береби. Буймурун сас деп кесип таштабайт. Төрө тукуму бар кылбайт. Бул вообще недопустимый нерсе да алар үчүн. Эшим Кыргызга берип атат баарын тең. Бүт колго түшкөн эркектерин дагы, аялдарын дагы баарын тең. Мына ушун өзү деле көп нерсени айтып турат. Бул жерден да мен кошуп салган Иманкули бул өкөнө тең. Шыкак берип турду да, бири-бирин согушса экен дегенде. Иманкули булар экөө өлгөндө энди эле аман жүрдү ошол жерде. Сиз кошумча алып койсоңуз. Ошол Түркстанга баргандан кийин менде бир ой кетти. Бирок бир жакшы сөзү бар экен, казактар мен жазып алдым. Толук хандыкка тек Эсим хан гана жеткен дейт. Толук бийликке тек Төлө би гана жеткен дейт. Эми Төлө би жана Кудайберди би деп атпайбыз. Ошонун эле урпактары, эми Төлө би да бул тарыхта калган киши. Анан дагы бир бул алдағы бакытта турат Эрешиме казакча которуштур Тоголок Молдоновдун. Андан бөлөк дагы биздин Кадыралы Коңкобаевич менен бирдикте Жанышбаев биздин эпостура которуштур да. Мен айттым, бизде кенже эпостор аябай көп. Мичун Курманбек, Мичун Ерсолтоной которбой Жанышбаевди котордуңар деп бир интеллигент мырза бар экен, казак. Экөөбүз сүйлөшүп калдык. Ой, Жаныш биздин атабызга дейт, кандайчы атаң? Көрсө ал жанагы Ботбайдын Жанышынан тарайт экен да. Эми бул жагынан дагы Жанышты өздөрү кылгандай, аракет кылгандай кылып болгон жанагы Жанышбаевди казакчага которгондо мен дагы бир бөлөгөкчө ой кетти да. Үчүн башка эпосторду которбойт, себеби жанагы Бегасыл деген Жаныш тукумунан тарайт экен да. Дулаттын ичинде Жаныштан Бегасылдар тарайт экен. Мына көрдүңөрбү? Ушундай маселелер бар да. Эме ким бакыт. Эми сен айтып койсоң, мына Эрешимдин Колпочу бар, Ак кийизи бар, Култай бар, туурабы? Ушулардын урпактары Таласта канча түтүн? Азыркы учурда канча түтүн болуп калды? Азыр эми Эрешимдин урпактарынан Жанчактыдан Табылдыдан Кудайбердиден 3 уул, Ак кийиз, Кулжыгаш деп аталат, Колпоч, анан 3-сү Култай. Бул жалпы туугандар азыркы болжол менен биз китепте дагы Нурбек Туранга тарых илимдери кандидаты ушу кишиге жаздырып атабыз. Жакын арада китебибиз чыгат. Ушу Эрешимдин урпактары азыркы учурда 5000-6000 түтүнгө жакындап калды. Берден өзгөчө баса белгилеп кете турган Ак кийиз, Кулжыгаштын баласы, Дөөттүн баласы бияка Токонун кызы турмушка чыкканда мал айдап барышып, Молой Чечей Өзүк
мал менен кошо барып токо аларды бала кылып кетирбей, алардын улусу өзү экен, өзү тың жигит болгондугуна байланыштуу кетирбей, шыр эле кыш келип калды деп күн суукту отуруп үйлөндүрүп чыгып, үйлөндүргөндөн келинче боюнда калгандан кийин биротоло көз жарып алсын анан барасыңар деп отуруп, бирок токодагы ушу 3 балага сарууну балдарына өзгөчө мамиле кылып, бала кылып алган экен. А кишинин буга чейинки дагы 5-6 багып алган балдары бар экен. Эми а кишилер менен өзүктүн урпактары менен тияка баргандан кийин ата тегине кетем дегенден кийин токо бала алып алгандан кийин атаң аты ким деп ак кийиз десе, анда балаңдын атын ак кийиз коюп ал деп туруп ак кийиз коюп берген да. Андан кийин түгөл Асан, Чолак Асан деп та айтылат. Анан 3-4-сү өмүр деп айтат, бирок өмүр жөнүндө маалыматтар өздөрү аз экен. Биз ушул эле жылы 2 жолу өзүктүн тукумдары менен Бишкекте жолугуштук. Аттуу баштуу адамдары менен жолугушуп, биз дагы жазуучуларды алып барып, санжырачыларды алып барып, бир өзүбүздүн билген маалыматтар менен, колубузда болгон маалыматтар менен көрсөтүп, маалымдап бердик. Бирок эми алардын биз эми Сарбагыштын арасында чоңоюп калды элек. Ушул жерде эл журт болуп калдык. Ушул жерде эле жүрө бербейикпи деп. Биз деле айтып атабыз, жашаган жериңерде жашап атат, кыргыз дүйнө жүзүндө жашап атат. А бирок ата текти билип жүрүшүз керек. Сиздер мына Эрешим казак менен кыргызды ушунча жыл башкарган эң атактуу хандардын урпактарысыздар. Ошо тегиңиздерди билип жүрмөйүнчө болбойт деп 2 жолу кылдык, бирок аларга да кошумча дагы материалдар керек окшойт. Бирок өздөрү баары эле билет экен. Бу жерде Эрешим аякта өзүктүн урпактарынан Олимпиада чемпиону Каныбек Осмоналиев бар экен. Албай агайга да жолугуп аттык. Мурунку жогорку кызмат иштеген Мисир Ашкулов дагы мына Панфилов районунда Эркин Сарай айылындагы мына андан тышкарыда бир нече туугандары өзүктүн тукумдары көп экен. Болжол менен кеминде бир 330, ат башыда 240тай, анан комсомолдо 40 түтүндөй бар экен. Бу ак кийиздин тукумдары өтө чачыранды болуп, ак кийизден бизде таласта Арзымат, атактуу Арзымат, Жолой уулу Тургуналы жогорку кызматтарда иштеп, Таластагы эң жогорку алгачкы кызматтарда Тургуналы басмачылар менен каршы күрөшүп чоң кызмат иштеп келген да. Анан эми ушу туугандар менен эгер өзүктүн тукумдарын толук кошулуп эметсе бир 6000ден ашып калабыз. Мындан тышкары дагы Колпоштун Алаш деген баласынан Абыла Баяш деп коет, Абыладан Козубек, Козубектен Олот болот, Болоттон 3 бала, Олоттон Токтук Чочой. Ошол эле убакта Токтук Чочойдун дагы иниси Муратжан деген казакка Тилеке Баатыр менен ошо биздин Колпоштун Болот деп атабыз. Бир жоого барып келгенден кийин казактын баатыры Тилекенин баласы жок болуп, бизге Таласка конокко келгенде өзүнүн баласын бала кылып берген экен. Муратжанды бирок ар кандай версия менен айтышат. Баргандан кийин 2 уулду болгон экен Тилеке. Бирок өзүнүн балам деп малды союп, өзүбүздүн тууганыбыз деп багып келген. Ушул убакка чейин ал убакта азыркы убакта бир 600 түтүнгө жакын бар. Быйыл жазында дагы аларда бир атактуу чоң кызматты иштеген Турганбаев Галымбек деген кишибиз бар эле. Бир жогорку кызматты иштеген, жакында каза болуп кетти. Бирок ошо кишинин кызы Гүлнар эже келип, Галымбек Турганбаевдин китептерин баарын бүт тапшырып кетти. Кудай буйрса Колбоч атанын тоюн өткөзсөк дагы булар келебиз дешип атат. Кудай буйрса. Анан эми жанагы сиздин жогорку айткан боюнча, Турсунхан боюнча, Турсунхан Ташкентте бийлеп атканда Эрешим Кашкарга кетет. Кийин Бухардын Имамкули менен да 1-2 жолу согушат. Кийин Имамкули күчтөнүп Балктын башкаруучусу менен кошо кол курап келатканда Турсунхан жалдырап кат жөнөтөт Эсимханга. Келип жабылып жеңейик деп билет. Буга чейин да Турсунхан калмактын хандары менен сүйлөшүү жүргүзгөн, Эрешимди жоготуу максатында саясий аренадан. Бул казакта Касымхан Хакназардан кийин эле эң жогорку бийликти казактын кыргыздын территориясын чоңойткон жана эң барктуу эл жактырган хан Эсимхан болгон. Эсимхан өзүнүн колу менен келип туруп Имамкулини жеңет, Турсунхандын колу кошулуп электи. Бул жеңиштен кийин казак туугандардын арасында Эрешимден авторитет түшпөй наоборот көтөрүлүп кетет. Көтөрүлүп Эрешим менен Турсунхан менен кайра достошуп,
бул Көнөк Баатырдан өчүн алам деп Кытайга кетет да, калмактарга Жортулга кетет. Жортулга кеткенде Турсунхан жанагынтип берген антына турбай, Эрешимдин айылын талап, Түркистанга кол салып, бир талай эл журттун бала чакасын өлтүрүп жиберет. Өлтүрүп жибергенден келгенден кийин ушул Турсунхандан өч алат. Анан казак туугандарда айтылат, Эрешим өзүнүн убалы менен өлгөн, анткени Катаган деген журттун казактын 40%-ин түзгөн эл көбү кырылып кеткенден кийин кайгырып жүрүп өлгөн деп айтат. Эми Катаган бул Хан Турсундун кол алдындагы эл болгон, өзүнүн эли эмес. Каңды менен Катаганга башчылык кылган. Бирок Эрешим действительно асты Афганистанга чейин, эмеге чейин кырган. Анан бизде дагы ошо жакын арада мына Эрешимдин урпактарынын ичинен сизге өзүңүздөргө белгилүү болгондой акындар, Чоңду акын, Сокур Калча, Атай Огонбаев, Шекербек Шеркулов, Меликан Козубекова, Ешмамбет, Арзымат акын, көп мындан тышкарыда көп акындар маданиятта дагы, тарыхта да болгон. Ошол эле урпактардын ичинен Теке Баатыр деген 30 жол сайышка чыгып бир да жол жеңилген эмес да. Дагы бир кошумчалай кете турган бир кыргыз санжырасында бир сөз бар да. Ошол Хан Турсун Ташкентте хан болуп турганда ошону багыштардан көкүм барып кууп чыгып, Хан Турсун таласка Эрешимге качып келет деген сөз бар. Анан жана кийин көкүм би хан болуп, көкүмдүн көк күмбөзү деп Ташкентте кийин ал кайтыш болгондо күмбөз салышып атпайбы? Муну да иликтеп көрүш керек да. Казак санжыраларында көкүм жөнүндө эч сөз жок да. Казактын карабайтыгы сыргасыга. Сиздер Култай турпагысыз да. Ооба, Култай болобуз. Култайдагы азыр өзүнчө бир чоң айыл болуп калды. Мурда Култай деп аталчу эле, айылыбыз турган жерибиздин баары азыр Жонарык деп аталат. 60-жылдардан бери карата анан Култайлар азыр менин болжолумда так азыр айта албайм. Эми мындай айтып коюш болбойт, жөн эле өзүм баягы болжолумда ошо 1000 түтүнгө жетелек. Жакшы. Ошо 1000 түтүнгө жакын чамалаш. Култай тукуму. Култай тукуму. Анан эми берден дагы сиз мен айтып коеюн, мен ушу кызыгып санап көрдүм да, жана жанчактан бери карата Култайга чейин, анан өзүмдөн жогору карата Култайга чейин. Биз мындай эле эсептеп жүрбөйлүкпү? Бизде тарыхта негизинен 30-20 деп, бирок 25 жашта алып жүрөбүз, ата-баланын ортосун. Эми ушундай. Ошону мен эсептеп көрсөм, жанчактыдан 29-жылы туулат да, 28-жылы тиги колго түшүп келсе, боюнда келсе, же болбосо эшимге келгенден кийин тууса деле 29-жылы туулат да. 29-жылкы болгондо ошондо Култай 1704-жылы туулган болуп калат. Анан мен өзүм атамдын агасынан, эң улуусунан эле алып эсептейинчи деп атамдын агасынан баштап эсептесем, нары карата 25 жылдан өйдөлөтүп эсептесем, өйдөтөн ылдый 1704-жылы Култай туулган болсо, ылдыйдан жогоруда 1704-жылы Култай туулган болуп калып атат. Эми Култайдын ошол көп болсо бир 5-10 жыл мүмкүн плюс-минусы болор. Нары бери биздин Култайдын баягы Култай деп өзүбүзчө баягы Култайдын тукуму деп аталып калгандан кийин Колпоч ичинде ошол тегеректеги адам болуп эсептелет да биздин Култай атабыздагы. Канча аталык болду экен сизге чейин? Кандай дедиңиз? Канча аталык? Баш аягы. Мен мындай эметкен жокмун, бир кана Жуманалы, Ырсалы, Сатыбалды, Барак, Эсен, Токтогул би, Каржоо, Жол болду, Култай 9-чу атабыз болот. 9-чу атабыз болот. Мен бүгүнкү берүүдөн пайдаланып, бир көптөн бери жүргөн, дайым айтып келген оюмду айтып кетсем, ушул казак-кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн Эрешим, ошол калмакты орунда кол башчы болгон Эр Солтонойду биз алигече кыргыздар баалай албай атабыз да. Мына ушул эки эрди
акыркы ерлерден экерди айкелдерин коюш керек, Борбор шаарга коюш керек, Таласка коюш керек. Биз ушуларды мына урпактарына дагы бир кулак кагыш кылып койсом деген оюм бар да. Биз Казакстанга барганда бизге ошо Ерешим деп жазылып турат. Дастаны жана Ерешимден азыркы биздин чыгып аткан Колпоч Баатырдын маалыматтар бул китепке киргизилген. Эгер жалаң эле казактыкы боло турган болсо бул маалыматтар киргизилген эмес. Казак туугандардан дагы айтып атат, маалыматыңыздар болсо бериңиздер, алар дагы ортолук хан деп эсептеп атат. Бул китептин ичинде Ерешимдин урпактары жөнүндө маалымат кыргызча Колпоч атабыздын сүрөтү менен биргеликте киргизилген. Бу дагы ойлойм, бул доказательство Ерешимдин кыргыз болгону боюнча деп. Кушбек аке айткандай, биз дагы Казакстанга барганда жана түрколог, Түрк академиясынын кызматкери Акедил Тойшан уулу биз айтканда жолукканда ушу сөздү айттык. Биз эми жакын арада Колпоч атанын эстелигин коюп, мынакей тоюн өткүзөбүз. Эмки биздин максатыбыз Кыргызстанда, Бишкекте, Борбор шаарында Ерешимдин эстелигин орнотуу боюнча маселе коюп атабыз. Китебин да жазыртканга аракет кылабыз десек, а киши айтты, эгер Ерешимдин Казакта эскерткич деп айтат экен, эскерткичин кое турган болсоңор, китебин жаза турган болсоңор, анда Түрк академия тарабынан финансылык жардамды бергенге аракет кылабыз. Эстеликтин ордун аныкташыңар керек, жообун бергиле деген ушу сөздү айтты. Мен ойлойм, мен берден кыргыз мамлекети дагы четте калбайт болуш керек. Бизде кыргыз мамлекетинде канча жылдан бери ушу тарыхка көңүл бөлүнбөй калып атат. Тарыхта көңүл бөлүнбөгөнүнө байланыштуу көп артта калып атат. Биздин тарыхыбызды, кыргыздын тарыхын башка улуттар өздөрүнө присвоить этип алат да, мындайча айтканда. Ошон үчүн тарыхка өзгөчө көңүл бөлүш керек. Анан сиздин да мына бүгүнкү телеберүүгө чакырып, буга чейин да сиз менен көрүүлөрүңүздү көрүп, сиздин көрүүңүздөрдөн бир ушу Санжара передачадан жакшы таалим алдым деп эсептейм. Бул эми акыркысы болбойт болуш керек. Мындан кийин да сиз менен ушу тарыхты, Санжараны тактоодо көп жолугабыз деп ойлойм. Сизге рахмат. Кудай буйрса ушинтип кыргыз элине тарыхта, Санжарада ата тегин аныктоодо салым кошуп жүрө бериңиз. Рахмат сизге. Бирөөсү айтып кое турган нерсе, мына Санжара передачасы пайда болгондон тартып Санжара передачасын кызыгып көрүп атабыз. Жалпы кыргыздар, сизге ушул жерден абдан бир чоң рахмат айткыбыз келет. Өз атыбыздан, өзүбүз билген адамдардын жалпы элдин атынан айткыбыз келет. Чыңгыздын жанагы маңкурт деген сөзү бекеринен пайда болгон эмес. Ошол маңкурт деген сөзгө каршы кыргыз өзүнүн эртегисин, ата тегин баарын унутуп ошондой болуп бараткан кездерде мына Санжара передачасы кыргызды ойготуп, кайра ата бабасын эске салып, ким экендигин таанытып атат. Сизге чоң рахмат. Ар дайым бар болуңуз. Көп жыл жашаңыз, элге ушинтип кызмат кыла бериңиз. Кыргыз эл үчүн кылып аткан кызматыңыз актала берсин. Рахмат, айтканыңыз. Мына урматтуу замандаштар, акырындан отуруп тарых дейбизби, Санжара такталат деп мен өзүмчө дагы түрмөгүм бар, берем. Мына ушул бүгүнкү күндө дагы биз Ерешимди дагы талкуулап отурабыз. Канчадаган урпактар отурат, бизге барып атабызды тааныбай атканыбыз туура эмес болот. Мына намыстанган агаларыбыз, энелерибиз, Ерешимдин урпактары китеп жазып, Казакстанга чейин барып далилдеп атат. Буюрса, жанагы өзүңөрдүн оюңар ишке ашса, бул да бир чоң жеңиш болот деп ойлоймун. Келип, ушинтип маек бергениңе рахмат аксагалдар. Мен да өзүм кубанып турам. Ерешимдин тагдырын билбей эле жөндөп көкүрөк урган жериңер жок. Ерешимдин китебин жазып, иликтеп жүрөсүңөр. Сиздин көкүрөгүңөрдө Ерешимдин кыргыз экени билинип турат да. Рахмат, ишиңерде ийгилик болсун. Дагы буюрса дагы көрүшөбүз. Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжара программасын аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.